досторду качать этсе болот го бул жакта. Азыр жеткенди айтам. Тепкич менен чыккан стоитпи же не стоитпи же лифт эле алган оңбу депчи. Бирок мага лично тепкич жакшы, эмнеге дегенде ден соолукту бир аз болсо да чыңдап кичине движение кылып турабыз да. Анда эмесе дальше кеттик. Канчалык нары кирген сайын ондай жабык арея болуп калып экен уже. Эч жер көрүнбөй. Жана американский боевиктердегидей болуп жана финальный сценада урушат го. Джет Ли, Джеки Чандар, ошондой сыяктуу жер болуп калыптыр. Опа. Биринчи этажга жеттик. Тез эле болду. Достор, дагы бир жолу айта кетейин. Эйфель мунарасынын үстүнө чыгыш мен үчүн 11 евро турду. Акчасын, конечно, актайт. Ошо чыкканына жараша көрөсүздөр. Азыр ичинен тартып көрсөтөйүн. Жөнөкөй эле кофе шоп деп айтсам болот. Кээ бирлер айтышкан өтө кымбат депчи, бирок өтө кымбаттай деле көрүнбөйт. Столовый десем деле болот, ресторан деп айтуу оңой эмес. Албетте Барселонага жетпейт деп айтсам болот, бирок бул жер да өтө кооз экен. Кино да өзүнчө эле, достор. Достор, абдан таң калыштуу, жер өзү кичинекей экен. Ушул Эйфель мунарасынын чоокусунда турсам дагы кыргыздарды көрүп калдым. Алар менен сүйлөшүп баштасам, алар менин таанышымдын достору болуп калат да. Өтө таң каласың ушу кыргыздардын мындай бир жерде жүрсө башка жерден тааныштарын таап, ортодон мындай кайсы бир байланышты таап алсаң болот да. Кетердин алдына ушу тартып коеюн дедим. Эйфель мунарасынын башындагы ресторан жана башка магазиндерди, бутиктер бар экен. Кыргызстан. О, Кыргызстан. Баштай жолукташ керек. Жада мындай көзү окшош. Кандайсыздар? Жок, антип билип койсуздар, мен кыргызга деле окшош эмесмин го. Сиздер таң калтырасыздар го. Жада окшоштой болуп кетти, кыргызбы деп койчу. Кантип билип койсуз, мен кыргызга окшош эмесмин да, мени эч ким окшош турбайт. Кан жөнөп кеткенде. Жаңы тиги жакта калпакчанын бири байке жүргөн болчу. Сиздин таанышыңыздар эмеспи? Кыргыздар биякта иштейт экен. Андан кийин Францияда иштешет экен. Алар менен сүйлөшүп келгенде алар мен таанышымдын достору болуп калат экен да, ошо жер тоголок деген жаңы эле айтып аткан болчумун, өтө таң калыштуу. Так. Акчанын баарын бир сыйра чачып тургандан кийин Кайра келип туруп жөнөкөй болуп. Бардыгыбыз эле ошентип болуш керек. Сер чечакта мен Рамазан менин атым. Сиздердин атыңыздар кимдер? Айнура. Айнура сиздикичи? Гүлзахира. Европанын ичинен өзү кыдырыш апарзан дейт да. Булар билетти мына бир ресторанга 25 евродан алып тур да. Элестетип атасыздарбы, канчалык арзан ба? Эми таң калыштуу, эми ушунчалык алыс жерден ушундай бир ортодо тааныштары бар кыргыздарды көрүп каласың да. Сиздер экөөңүздөр тең аябай стилдүү экенсиздер. Неге? Сонун кийинип келесиздер. Достор, Париждин эң башкы жерлеринин бири Лувр музейи уже жабылып калыптыр. Саат 5 болуп калды. Бул жолу жетишпей калат окшойм ал жака барышка. Эженин аты Айнура, кыздын аты Гүлзахира экен. Вот. Азыр ушул жаңы тааныштар менен буюрса
басып кичине кыдырып шаарды көрөбүз. Албетте. Деп элибизди, жерибизди таштап коюп туруп биз Европада иштеп атабыз. Биздин Кыргызстан оңолуш керек. Жеп, коррупция, бүттүгү, взятка любой жерде. Эми өкүнөзүнө ошол мен мисалы Кыргызстанда жашагым келет. Сиз жашагыңыз келеби? Мен жашагым келет. Даже көчөмдүн сапырылган топурагын мен сагынамын. Бирок мен бу жерден азыр сиделка деп коет, эми орусча, биз Кыргызстанда орусчанын баарын билет да, сиделка деп коет. Сиделка болуп иштеп, мен 32 жыл мектепте иштедим. Менин 3800 сом пенсиям бар. Мен буларга 100 евро пенсияга чыктым деп коомун. 100 евро эмес да, 50-30 евро десем булар вообще да. Мен просто айтам да, биздин Кыргызстанда, бизде Кыргызстанда сиделка жок деп. Сиделка жок, балдары жок болсо кыздары карайт, ушинтет ата-энесин. Анан мен 3 жыл 8 ай дегенде документ алып бардым. Алып Кыргызстанга бардым. 3 жыл 8 ай жок болдусуз да, 3 жыл 8 ай жок болдум. Себеби дегенде мен кетип калсам, мен кайра Европага кире албаймын. Анан придется ошо документти күткөнгө деп. Бирок 3 жыл 8 айда мен чачым агарып кетти. Үйдө эмне болуп калат? Вот, мен да ошону ойлонуп атам. Эмне болуп калат? Кудай сактасын деп. Анан деп алыста жүргөндөн кийин бирок көп эле жакшы нерсе оюңа келбейт да, бир жаман нерсе болуп эле. Ошол нерсе келет экен чындап элечи. Ой жеп коет да, анан эме Кудайдан күнүгө тиленип, кагылайын Кудай ушу бала чакам, бир эле бала чакамды өйм, урук тууганым, ошо кыргыз элим аман болсунчу деп тилейсиң. Сарданияда көп болсо, Москвада деле ошондой эле сыяктуу болуп калат, мындай. Бири-бирин мындай косо карап өтөт да, негедир бири-бирине мындай билбейм, мындай күлүп караш деген жок дегендейчи. Кыргыздар ушинтип отуруп бири-бирибизди көрө албай туруп жеп коет окшойт. Жок, бирок мен бирдекени кошуп кетишим керек, мондай. Кыргыздар деги эле казактарда деле мындай бири-бирибизди жактырбай мондай сыяктуу карайбыз да. Бирок именно оорчулук келгендечи, биз наоборот биригебиз мындай көп эле учурда. Ошону айтып атам. Хотя бы ошо жеринен сүйүнүшүбүз керек. Бирок мондай жөн эле жөнөкөй жашоо менен жүргөндө мындай бирибизди жаман көрүп эле бирдеке болуп эле жүрө беребиз да. Өзүбүзгө өзүбүз бирдеке табып эле. Амет өзүнчө эле монтат. Билген эмесмин Сарданияда ушунчалык көп кыргыз бар экенин. Батым? Do you have inside here? Достор, абдан ыраазы болдум. Айнур эжелер кофе алып берем дейт. Ушу ичинен буюрса азыр барып алып ичип сыйын көрүп коелук. Жакшынакай жер экен, кофе шоп. 54 saat отырган болсо, 54 saatта безработицаны көбүрөөк төлөйт. 850 евро ошондой. Мурун кыргыздар азыраак белем Сарданияда. Жок, мен келгенде көп эле. Байкуштар көп эле, кыздар. Сиздерден угатам, кыргыздар көп эле экен. 2000дей бар го дейм островдо. Анан кээ бирлери даже келип, бу жерден оорукчал болуп, жаман жумуштарга түшүп, ооруп кеткендер көп. Аялдар стресс алып, карыган апалар бар да. Ошол мама, караң. Сиз Кыргызстанда болсоңузчу, сиз апаңызды барып карабайт болчусуз. Бир жумада бир жолу бармаксыз да. Сиз анын баарын бияка келгенде анан кийин түшүнүп атасыз да. Бияка келгенде жүрөгүң аябай эмне болуп калат экен да. Жумшак болупчу, эч ким көңүлүң калтыргың келбейт, баарына жардам бергиң келет. Жардам берип, эмне кылгың келет, бирок өзүңдү да ойлошуң керек. Кыргыздар жана иштегендечи мындай орточо менен. Жок, мындай балдар мисалы иштегенге мындай нелегально иштеп баргандар бар да. Ошо грузчиктер канча таап коюшат вот айына. Айына нелегально иштегендерчи. Легально оңой эмес да. Менге жетпейт. Мама 1200 алат Нурайкан өзү, 1400 алат да. 1200. Ну, Кыргызстандан, например, мен мындай келгем. Кантип? Литва, Эстонияга ачылган, бирок туристический. Да, турист. Анан? Эстонияга ачылды, биринчи Москвага самолет менен, потом
менен Москвада болуп турдуңар сен, значит. Москвадан чейин самолет менен, Москвадан ары поезд менен Вильнюска, Вильнюстан автобус менен Польшага келдик, Польшадан тоже автобус менен Римге келдик, Римден паром менен, пароход менен неге келдик, Сардинияга. Ошондо ошондой кылып эле, короче, виза эптеп ачылса, черный ходдор менен мындай алып келишет да. И итальянецтердинчи мындай кыргыздарга караганда кайсы жакшы сапаттары бар экен менде? Итальянецтердин жакшы сапаттары тоже көп. Иштермандыгы окшойт. Да, иштерман алар. Эркектер өздөрүнүн эркектери жоопкерчиликтүү да. Ошон үчүн аларды ажырашкан аз. Мисалы үчүн Азбы? Ажырашкан аз да. Мисалы үчүн айтат, ой, итальянецтер тиги үйлөнбөй эле жашашып берет, Европа мындай нет. Зато Европада жандай жетимдер аз. Ыйлап дети аялдары көчөгө чыгып бузулуп кетип антип аткан жок. Редко үйлөнүшөт, но мындай жаман жерлеричи, вот кыргыздарга караганда. Кыргызстанга жаман жери картайганда көбүнчө жалгыз да. Ошолор Жок, кандай жалгыз? По-любому бирөөгө караткызат да, туурабы, мисалы? Караткызганы менен алар който акча эшепте жатса дагы Келбейт. алар жалгыз да, постоянно туугандарын, балдарын сагынып, не кылып отурат. Üstüde komatada cip-cip. Моякта күзгү турбу? Күзгү. Макул. Эме, эки адам көрүшөт дейт. Давай. Давайте. Görüşürüz, buyursa. Эки көрүшпөйт дейм карабайсызбы? Buyursa. Башынан көрүш. Барыр, и Инстаграмда жазып ал да. Так, Инстаграмдан, чтобы подписка кылып туруп, андан кийин связь жоготпойлу. Өтө сонун күн болду. Мен негедир Франциядан мындай жактырган эмесмин көп нерсени. Бирок силер настроением бардыгын көтөрдүңүздөр. Видео аркылуу Гүлзухра жана Айнура эжеге ыраазычылык билдирип кетем. Сиздер менен абдан кызыктуу өттү. Ушу видеону көрүп атканыңыздар үчүн сиздерге рахмат. Лайк коюп, комментарий жазып жана подписка кылып коюңуздар.